Мышык менен чычкандар. Мышыктын каралыгы жетип, чычкан алып жешке кудурети жетпей калды. Ал ойлоно отуруп, анан чычкандарга барды да: "Кымбаттуу туугандар, мен карып кеттим. Өткөн кеткен күнөөм болсо кечирип койгула. Эми таттуулашалы. Бири-бирибизге чоңдук зордук кылбай тынч жашайлы. Кай бир иштеримди эстеп өзүм да уялам. Мындан ары силерге тийбейм. Сопулукка баш койдум. Эгер ынтымакка келсеңер, күндө 3 маал жанымдан чубап өтүп, алымды сурап тургула" деди. Чычкандар мышыктын үлгүлүү сөзүнө кубанышып, күндө келишип, алын сурап турушту. Мышыктын амалын чычкандар эч бир сезишкен жок. Бурчка тынч отуруп алып, чычкандарды өткөрүп жиберет да эң акыркы чычканды бып басып калып жеп коет. Күндө 3 маал 3 чычкан жеп, өз ичинен кубанып жата берет. Күндөрдүн биринде чычкандардын эң мыктысы Шылык мурун менен Былк мурун чычкандары азайып бара жатканын көрүп, мышыктан шек санашып аңдып калышты. Шылык мурун алдыга, Былк мурун артка түшүп, бардыгы өтүп бүткөндө амандыкты билдирип, бири-бирине үн салууга убада кылышып, мышыктын алдынан чубашты. Өтүп бүткөн кезде алдыдагы Шылык мурун: "Сен кайдасың, Былк мурун?" деп кыйкырды. "Мен баратам, түгөлбүз" деп Былк мурун жооп берди. Мышык Былк мурунду жей албай калды. Ошентип арадан көп күн өттү. Мышык бир да чычкан жей албай, ачкадан өлмөк болду. Акыры мунун ачуусу келди да эң арттагы Шылык мурунду качырып сала берди. Алды артын абайлап жүргөн Шылык мурун булт берип, ийинге кире качты. Аны чычкандар көрүп алып, мышыктын алдамчы экенин билишти. Ошондон кийин чычкандар жолобой коюп, мышык ачкадан өлгөн экен.